Адам өзü жөнүндө тафаккур пикир кылып аткан учурда урматтуу бир тууган сөзсүз түрдө өзүнүн айыбындагы көргөнгө аракет кылыш керек. Адам өзүнүн айыптары жөнүндө, өзүнүн кемчиликтери жөнүндө тафаккур кылмайынча өзүн оңдой албайт урматтуу бир тууганым. Мен эмдем кем? Мен карап атам. Жүзүмдө нур барбы жокпу? Же кандай? Сакалым кандай? Кашым кандай? Мурдум кандай? Туурабы, туура эмес болуп атабы? Мен сүйлөгөн сөзүм кандай? Дегенде аңдып билип, өзүң анализдешиң керек. Өзүң кемчилигин таап билсең, ошондо оңдогонго жол табылат. Адамдар өмүр бою катасын оңдобой жүдө берет, анткени булар өзүндөгү катачылыкты көрбөйт урматтуу бир тууганым. Азирет Умар айтат да: "Хасибу анфусакум кабла ан тухасабу." Силерди эсеп кылганга чейин өзүңөрдүн эсебиңерди өзүңөр кылгыла дейт. Кече бирөө мага чалып албагат вечерка, мен туулган күнү болгон 21 январь. Мен туулган экенмин ошондочу. Кызыгы Владимир Ильич Ульянов Ленин деген киши бар го. Ошол 21 январда өлгөн. Мен ошол күнү туулгам. Анан менин бир тууган иним бар Сыргак, ал 22 апрелде туулган, Ленин туулганда, Кудайдын кудурети ушундай окшоп болуп калат экен да. Анан мен унутуп эле калам туулган күнүмү. Анан бизде белгилениш деле жок да. Анан мага чалса вечерка, мен албай калсам, адвокат Аким Токталиев бар, адвокатым. Ошого чалган айтыптыр, "Чубага жаңы жыл тоспойт, туулгаң тоспойт" дептир. Эмне кылат десе, ал деги Кудайга шүгүр айтып, ошол күнү пикир кылат. Туура нерсе айтып атат да, мен да ошентем деп айтса, вечеркача элде талкуулап, "Чубак ажа эмнеге тоспойт, туулган күнү башка" деп. Анан мага бирөө чалды, башка бир журналист сайттан, Алакан деген, бир Алкан дегенби. Анан мен айттым, "Мен тосом туулган күнүмү" дедим. Бирок кантип тосом мен дедим. Мен колуман келсе ошого орозо кармайм. Кыргызстанда Кудайым жаратып койгонга миң мертебе шүгүр. Африкада болсо мысып жүргөн болот эле мисалы үчүн. Салкын бу жерде. Ана ошол жерден кыргыздарга жаратып коюп, молдо кылып койгон Кудайга миң мертебе дайыма төрдө отурасың. Качагар болсо эмне болот эле? Ага деле жакшы дейт эле, бирок молдо кылып койгон Кудайга миң мертебе шүгүр. Кудайдын сөзүн окуйсуң, дамлан жанында отурасың, биякта чай ичип, суу ичип мисалы үчүн. Кудайга миң мертебе шүгүр, мусулман кылып койгондугуна. Адам кылып, эшек кылып койсо эмне кылат эле? Союп жеп коет эле манты кылып өткөндө Бишкекте мисалы үчүн. Кудай сактасын. Орозо кармайт элем. Орозо унутуп калсам, унутуп калам көчү туулган күнүмү. Анда эки рекет нафил намаз окуп, ата-энеме дуа кылат элем. Мен тарбиялап өстүргөн деп. Колуман келсе, оң колум берген, сол колум көрсөтпөйт деп туруп, садака зекет берип, башка бирөөгө жакшылык кылган болор элемми? Адам эсептеш керек. Адамдын туулган күнү келген урматтуу бир тууганым, ушуга чейин кандай өттү, эми кандай болот дегенге мүмкүнчүлүк. Кур'ан-ы Каримде туулган күн жөнүндө сөз келет. Ошол күнү туулган башка деп, пайгамбардын осуятында ошол күнү туулган деп келет. Бирок ошол күнү вечер болуп, анан той болуп деген сөз эмес. Балким туулган күнүң келди, сен туулгансың, демек бир күн өлөсүң. Кара, төрөлүү деген өлүү, өлүүнүн төрү, төр өлүү деген сөз да.